Көпчүлүк жаш балдарга телефон берип, алаксытып отургузуп коебуз деп ойлошот. Тилекке каршы бул жаш балага зыян алып келет. Себеби телефонду кармаганда анын мээсинде дофамин деген рахат гормону бөлүнүп чыгат дагы, ал жаш балдарды кайра ошол нерсеге тарта берет. Ал эми анын жашоо турмуштагы кадимки кызыктуу нерселерге болгон кызыгуусу жоголуп кетет. Мисалы үчүн сүрөт тартуу, ойноо, чуркоо, мындай ата эне менен сүйлөшүү, башкалар менен ойноп күлүп жайноо деген нерселер кызыксыз болуп калат. Телефонду карап, телефондун эле кызыгына ошол жактан эле дофамин алгысы келе берет. Бул жаш балдардагы чыдамсыздыкты, туруксуздукту, ыйлоону, мындай бат эле эмоцияга алдыра берүүнү пайда кылат. Мунун натыйжасында алардын эмоционалдык жетилүүсү жабыркайт. Бул нерсе менен күрөшүү керек. Бул үчүн сиз жөн гана телефонду күнүнө аз убакытка беришиңиз керек. Балким 30 мүнөттөн ашырбашыңыз керек. Жана телефонду бергендин ордуна сиз жашоодогу башка кызыктуу нерселер менен алектендиришиңиз керек. Мисалга ала турган болсок, сүрөт тартышыңыз керек. Ошондой эле сыртка чыгып, табиятка чыгып, ойноп, эс алышыңыздар керек. Жана жаш балдар ата энени туурайт, чоңдорду туурайт. Чоңдор дагы жаш балдардын көзүнчө телефон кармап отурбастан, алар менен бирге ойноп, бирге сүйлөшүп, бирге китеп окуп, башка кызыктуу нерселер менен алектенип, балдарыңызды телефон жок тарбиялаганга аракет кылышыңыз керек. Ошондо алардын мээси туура жетиле баштайт жана жашоо турмушка туура көнөт. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар.